Buyursa запуска дайындап атабыз. Tamam. Ya. Buyursa ornap бүтті станоктор. Азыр тест кылып işletip көрген табыз. Азыр станоктор жууп атышат. 지금 현재 장비가 지금 설정이 다 지금 됐고요. 그 다음에 지금 세척을 한번 하고 그 다음에 이제 테스트 진행을 해보도록 하겠습니다. Азыр учурда аппараттардын баарын орноштуруп бүттүк. Азыр могу бир сыйра иштерин тазалап бүтүп туруп, анан тестке киришебиз. 오케이. 다시 들어온다. 아이래. 그리고 여기가 뜨거워. 여기 조심하라고요. 안 되게. Ысык абайлагыла дейт да, ысык. Обычно ысытуучусу 2 градус ылдый болгондо баштайт да. Мисалы үчүн 85ке койсоңуз 83ке түшкө, 84 болсо пока өчүрүлө турат. 83 болгондо кайра büyütүп 85ке туралып калат. 요 온도가 100% 맞는 건 아니야. 현재 온도하고. 그러니까 정확하게 보려 그러면은 온도계를 한번 찍어봐야 돼. 편차가 난단 말이야. 온도하고 요 온도하고는 차이가 난다. Бул температураны койдук, эми бул деле ката кетириши мүмкүн дейт да. Ошон үчүн силер термометр алып алышыңар керек. Онтип туруп бул биякты көрсөтөт, бир салып көрүшүңөр керек. Туурабы, туура эмеспи? Түшүндүк. 그리고 어쨌든 이게 끓으면 안 돼. Самое главное кайнабаш керек. 과일은 끓으면은 사과에 있는 비타민 성분들이 죽어. Кайнаса уже витаминдер бар учуп кетет дейт. 그러니까 지금 요거는 현재 온도. Азыр 85 градусту бул уже установка кылып койду да, ошо предел кылыпчы. Азыр болсо, азыркы учурдагы неме градус болчу. Мону өйдө ылдый кыласыңар да, өйдө ылдый кылганда чыгат градусчу. Өйдө ылдый өйдө кылып туруп, бир аз күтүп турсаң, азыркы учурдагы градус. 59 градус. Ошондой эле установка өйдө ылдый болгондо сразу өзү айтат, неме өзүңөр кое аласыңар да, керектүү градус. Убакытта любой убакытта 근데 얼마나 필요해요? 요거 하는 거는 과일이 너무 왔을 때 아마 1시간에서 1시간 반 정도 1시간 정도면 아마 이까지 온도까지 올라갈 거야. 내가 설정해 놓은 온도가 1시간에서 1시간 반 사이. 알아서 왔다 бул өзү аппарат өзү ушундай чыккан дейт да, градусун 85ке кылсаңар, могу жылы коюп койдуңар да, 85ке чыкканда могу өчөт дейт. Автоматически. А сааты көп мындай существенный көп роль ойнобойт дейт да. Бүт аппараттардыкы бул баягы ар кандай аппараттар бар дейт да, ошонун ичинде бул дейт да, ошолордуку бирдей чыгат дейт могу аппарат. Ошон үчүн сааты да бирдей чыгат дейт. 4 саат 2 саат коюп койсоңор болот дейт да. Все равно могу 85ке жеткенде могу өчөт дейт.